5 каналдын кызматкерлери жетекчисине каршы өлкө башчыларына кайрылуу жасашты. 5 каналдын кызматкерлери жетекчисине каршы өлкө башчыларына кайрылуу жасашты. Маалыматка ылайык, кайрылуу акыркы айларда өзүбүздүн конституциялык укуктарыбыз бузулгандыктан акыйкаттык издеп сиздерге кайрылууга аргасыз болуп отурабыз деп башталат. Бизге буга чейин жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп келген. Бирок ал акча кызматкерлердин эмгек акысы үчүн бир жылга толук жетпей, калганы кошумча булактардан жабылчу. Быйыл жыл башында өкмөт тараптан бир жылга бөлүнгөн акчаны үнөмдөп жеткирүү менен оптимизация жасоо талабы коюлган. Ошол кездеги жетекчибиз Эрнис Кыязов коллективге бул үчүн штаттык кыскартууга баруу же бардык кызматкерлердин айлыгынан 10-20% кыскартууну сунуштап, жалпы жамаат эч кимди кетирбей эле эмгек акыдан кыскартууга макул болгон. Бул долбоор даярдалып, тиешелүү тараптарга сунушталып жаткан учурда жетекчибиз алмашып кетип, Эрнис Кыязовдун ордуна Рахат Сулайманов башка директорлукка дайындалды. Бирок жаңы келген жетекчибиз коллектив менен макулдашпай, эч кимге жарыялабай туруп, оптимизация долбоорун бекитип салганын, көпчүлүк кызматкерлер айлыгы алгач айтылгандан көп суммага кыскарып кеткенин маяны алганда гана билип отурат. Муну менен эле токтоп калбай, Рахат Сулайманов кайра экинчи жолу оптимизация жасап, айлыктар дагы кыскарат. Андан бир нече кызматкердин маянасы 30-40%га азайып кеткен. Эки кыскартуу тең кызматкерлерге суммасын айтпай кол койдуруп алуу менен жасалган. Бул жерде биздин конституциялык укугубуз жана эмгек кодексинин талаптары одоно түрдө бузулган. Мындан сырткары бул иште өзүн билемде кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген кылмыш беренелеринин элементтери бар деп эсептейбиз. Ошол эле учурда айлык азайганына байланыштуу 7-8 кызматкер жумуштан кеткен деп жазылат кайрылууда. Ошол эле учурда коллективдин ичинде агасын айткан кызматкерлерге психологиялык басым жасоо менен кылдан кыйкым издеп, улам бирине түшүнүк кат жаздырууга өттү. Кызматкерлерди өз жана бөтөндөп бөлүү менен тандалма жасалган мындай репрессивдик кадамдар жамаатта жагымсыз атмосфера жаратып, ички интриганы күчөтүүдө. Ушундай жагдайлардан улам биз 5 каналдын жамааты Рахат Сулаймановдун редакциялык жана кадрдык саясатына каршыбыз. Бизге кызматкерлерин кодулап, түшүнүк кат жаздыргандан рахат алган, курсагы тойгон жерде кабаттап ыраазычылык кат тапшырып жүрө берген жетекчи эмес, жаңыча ой жүгүрткөн, заманбап медианы түшүнгөн, жамаат менен эсептешип иш кылган, кызматкерлердин кызыкчылыгын коргогон, иш билге, прогрессивдүү көз караштагы жетекчи керек деп жазылат кайрылууда. Бирок бул кайрылуу боюнча каналдын жетекчиси Рахат Сулайманов билдирүү тарата элек. Булак Супер KG.